Bu урматтуу орус тилин үйрөнүүчүлөр, биздин учурдагы темабыз өтмө жана өтпөс этиштер. Кыргыз жана орус тилдеринде өтмө этиштер кимди, эмнени деген суроону талап кылышат. Кыргыз тилиндеги уру деген этишти алып көрө турган болсок, уру деген этиш кимди. Демек, жөнөкөй мисал, мен аны урдум десек турган болсоңуз, сиздин колуңуз ага өткөнү билдирет. Мына ошон үчүн бул өтмө этиш деп аталат. Мунун мисалын бир нече этиштер менен карап көрсөк болот. Закрыть, жабуу. Кыргыз тилинде жабуу, жабылуу деген этиш бар. Ыл мүчөсүн орус тилинде сыя мүчөсү берет. Закрыться, жабылуу. Жабылуу деген этиш кимди, эмнени деген суроого жооп бербейт. Открыть, ачуу, кимди, эмнени. Открыться, ачылуу. Учить, окутуу, башка бирөөнү окутуу. Учиться, окуу. Кыймыл аракет өзүңдөн чыгып, кайра өзүңө багытталат. Женить, үйлөндүрүү, же болбосо аял алып берүү. Жениться, үйлөнүү. Кыймыл аракет өзүңдөн чыгып, өзүңө кайра багытталат. Анткени сыя мүчөсү бар. Отвлекать, алаксытуу. Отвлекаться, алаксуу. Удалить, өчүрүү. Удалиться, өчүү. Мунун мисалын биз бир сүрөт аркылуу түшүндүрүп көрөлү. Кыймыл аракет эден башка бир объектте өтөт. Өтмө этиште. Бул өтмө деп аталат. Ал эми экинчисинде өтпөстө кыймыл аракет өзүңдөн чыгып, кайра өзүңө багытталат. Биз мунун мисалдарын азыр беребиз. Анда эмсе мисалдарды карап көрөлү. Он закрывает дверь. Ал эшикти жабып жатат. Эмнени? Эшикти. Сыя мүчөсү жок. А дверь закрывается. Ал эми эшик жабылып жатат. Сыя мүчөсү бардыгы үчүн ыл мүчөсүн кыргыз тилинде берип атат. Он закрывает дверь, а дверь закрывается. Ал эшикти жабып жатат. Эмнени? Сыя мүчөсү жок. Эгерде бул жерге сыя мүчөсүн кошсок, анда болбой коет. Закрывается дверь дейт турган болсок, эшик жабылып жатат. Эшикти ал жабып жатат. Я удалил файл. Мен файлды өчүрдүм. А файл удалился. Ал эми файл өчтү. Он отвлек меня. Ал мени алаксытты. Мени кимди? Отвлек. Көңүл бурсаңыздар, сыя мүчөсү бул жерде жок. Он отвлек меня. Ал мени алаксытты. А я отвлекся. Ал эми мен алаксыдым. Сыя мүчөсү болгон үчүн кыймыл аракет өзүңдөн чыгып, өзүңө багытталып жатат. Мой отец женил меня. Менин атам мени үйлөдү. Атам мени үйлөдү. А я женился. Ал эми мен үйлөндүм. Сыя мүчөсү бар үчүн мен үйлөндүм. Кыймыл аракет кайра өзүңдөн чыгып, өзүңө багытталып атат. Я считаю деньги. Мен акчаны санап жатам, эсептеп жатам. А деньги считаются. Ал эми акчалар саналып жатат. Урматтуу орус тилин үйрөнүүчүлөр, кайра эле бул мисалдардын бардыгы биздин орус тилинин практикалык курсу аттуу китебибизде бар. Мунун бардыгын ушул жерден үйрөнүү алуу мүмкүнчүлүгү бар. Сиздер менен Аладдин Исламидинов болду. Кайрадан жолугушканча саламатта туруңуздар.